Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн 18 июнь 2020 жыл. Кадамжай жергесиндебиз. Достор, бүгүн биз азыктандыруу боюнча сөз кылайын деп атам. Болгондо дагы экологиялык таза азыктандыруу боюнча. Тактап айтканда, шербет агызуу боюнча, шербет жасоо боюнча бүгүн сөз болот. Анда эмесе биз менен бирге болгула. Шербет жасоо үчүн бизге мына ушундай идиштер талап кылынат. Эгер пластмасса болсо жакшы болмок, бизде пластмасса идиши жок. Битумдан калган идиштерди пайдаланып келебиз. Эмне үчүн пластмасса идиш болуш керек? Пластмасса идиш микроорганизмдерди өлтүрбөйт. Ал эми темир заңдай турган болсо, чирей турган болсо, анда анын сууда эриген элементтер, темир элементтер микроорганизмдерди өлтүрүп коюшу мүмкүн. Азот менен реакцияга кирет. Мына достор, бизге азыр эмнелер керек? Уйдун кыгы. Бул жерде тооктун кыгы, бул челекте болсо күл, кадимки дарактын күлү. 2 челек уйдун кыгы, 1 челек тооктун кыгы, 1 челек күл болсо да жакшы болот. Бизде азыр анчалык күл жок эле. Мына 3 бачокту запас менен шербет жасалат. Бул бизде запаста, эгер жериңиздер азыраак болсо азыраак жасасаңыздар болот. Эгер чоң болсо чоң ямаларга, чоң жерге дагы көп жасасаңыздар болот. Бул албетте азыр көп мамлекеттерде жасалат. YouTube'дарда дагы көп бул боюнча тема. Мынакей. Бул 1 жумадан бери ачытылган турган биздин шербетибиз. Мына газ чыгып атат, мына пузыркалар чыгып атат мына жерде. Мына бул жашыл түстөн бир аз кара түскө айланып баратат. Бул уже даяр. Бул экинчи запастагы мынакей. Бул анчалык ачы элек. Бул бачок запаста. Азыр мына ушуга салып даярдайбыз. Мына достор, шербетти жасап алдык. Шербет канча убакытта даяр болот? Шербет бул күндүн ысыктыгынан дагы сөзсүз көз каранды. Азыр погода бүгүнкү көрсөткүч боюнча 26 градусту берип атат. Эгер 26 градуста боло турган болсо, бул 4 күн, 5 күндө даяр болот. Эгер анда жамгыр жаап, аба ырайы бир аз суугураак боло турган болсо, анда 1 жумага чейин даяр болот. Биз азыр свежий жаңы тооктун кыгын, уйдун кыгын жана күл коштук. Күлдө 10%ке чейин калий деген азык зат болот. Кыктарда болсо, тооктун кыгында көбүрөөк проценттүү азот жана фосфор бар. Фосфор азыраак көлөмдө. Негизинен азот көп азыр. Бул негизинен азот менен азыктандыруу табигый. Мына достор, бул запаста буюрса 1 жумадан кийин буюрса бул даяр болот. Даяр болгон шербетти бул уже өзүнөн газ чыгара баштайт. Мына ушундай, мына көктөнүп атат, мынакей. Түсү бир аз кара күрөң тартып баштайт. Даярдалган шербетти сүзүп алабыз. Жалаң суун эле алдык. Чоң көчөттөргө 1 литрден куйсаңыздар болот. 1 литрди 1 литр шербетти 10 литр сууга аралаштырып берсеңиздер болот. Көчөттүн астына эмес, 1 метр алыстыкта коюлат. Азыр биз помидор көчөттөрүнө куябыз. Помидор көчөттөргө 100 граммдан жетет. Аны дагы жакын койбойбуз.
Кече суу койгонбуз. Сөзсүз жерде нымдуулук болуш керек. Эгер жер нымдуу болбой турган болсо, көчөттөр же жашылчалар күйүп калышы мүмкүн. Азыр мына ушул помидор көчөттөргө 100 граммдан куюп чыгабыз. Арыкка куюлат. Мына достор, куюп чыктык. Кече суу коюлган, бүгүн дагы түштөн кийин бир катар суу коюп койсо болот. Бир жүгүртүп берсе болот. Бул азоттуу азыктандыруу болуп эсептелет. Шербет дарактардын жашына жараша берилет. 1 литрден 20 литрге чейин айланасына куюлат. Бул кайсы убакка чейин берилет? Бул июнь бүткөнгө чейин берилет. Андан кийин да берсеңиздер болот. Бирок негизги азыркы азотко болгон талап саратан киргенге чейин берилет. Саратан эртең 20-июндан баштап кире баштайт. Андан кийин да берсеңиздер болот. Ал кийинки жылга запас болот. Кийинки жылдык өмөгө берилет. Азыр биз мына астына мына арыкка куйдук, мынакей. Арыктан агыздык. Суу коюлганда суу менен тамырга жетип турат. Көчөткө азык жетпей атканы мына ушул жалбырактардан билинет. Жалбырактардын түсү өзгөрөт. Сары, боз, ач, ар кандай элементте ар кандай түс берилет. Эгер сиздин көчөтүңүзгө азык жетип аткан болсо, мына жалбырактар мындай 20 сантиметр, бир карыштай. Мына бир карыштай. Мына ушундай модификациялык чоң жалбырактарга ээ болот. Мөмөнүн кандай болушу жалбырактардан эле билсе болот. Эгер жалбырак чоң болсо, мөмө дагы чоң берет деген сөз.